Жашоочулардын баардыгы тынбай арызданышат, оңдоп бергиле, сүрүп бергиле, асфальт тап бергиле. Мына бул Нарын шаарынын Шералиев көчөсү. Узундугу 2 километр 320 метрди түзгөн ички жолдун оңдоп түзөөгө муктаж болгондугуна көп убакыт болгон. Ортодо таза суу киргизүүгө байланышкан көйгөйлөрдөн улам асфальт төшөө кечеңдеп келет. Жаңы дайындалган министрдин келиши менен долбоорлоо жумуштарын баштоого тапшырма берилди. Нарын шаарынын көчөлөрүн мен карап чыктым. Бул боюнча дагы 2 жылдан бери айтылып ошол жасалат деп келген экен. Азыр келип көрүп, бул жолдордун бардыгын эртеңден баштап биз жасай баштайбыз. Эң негизгиси сапат маселесине биз азыр чоң көңүл буруп атабыз. Мен бирден бир койгон талабым дагы ушул сапаттуу жол курулсун. Биз ошол куруп кеткенден кийин бир жок дегенде 15-20 жыл элге кызмат кылыш керек. Белгилей кетели, жакынкы 2 жылдан бери жол тармагында дагы ийгиликтер арбын. Өлкөнүн бардык аймагында жол куруу, оңдоо иштери кызуу жүрүүдө. Кала ичиндеги жолдордун оңдолуусу инфратүзүмдүн негизи болуп арымдап бара жатат. Алып айтсак, өткөн жылы Нарын шаарынын 51 көчөсүнүн жолуна мурда болбогон асфальттоо жумуштары башталган. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, былтыр урматтуу президентибиз келип, ушул Нарын шаарынын ички көчөлөрүндө 18,5 километр жол басылмак. Былтыр сезондо 11 километр 83 метр жерге асфальт басылып, 7 километри калган. Анан бүгүн министрибиз келип, ошол 7 километрди жакын арада баштоо боюнча, андан сырткары Нарын шаарында Корозбак көчөсүндө 1 километр 280 метр жерге асфальт басылбай туруп атат. Ал көчөнү кошумча Шералиев көчөсүнө дагы быйыл проектини даярдап, ошол Шералиев көчөсүн дагы баскыла деп тапшырма берип атат. Жол чарба департаментинин Нарын облусундагы номер 2 аймактык бөлүмү дагы бул жылга белгиленген иш пландарын аткарууну жарымдап калышты. Учурда жол оңдоо иштери Нарын Баятов тилкесинин 8-ден 13 чакырымында, ошондой эле 111 чакырымынан 119 чакырымына чейин жүрүүдө. Ошондой эле Актала Баятов унаа жолунун Куланак кесинин тушу болгон 33 чакырымынан 38 чакырымына чейинки аралыгына жол салуу жана көпүрө куруу иштери бүткөрүлөт. Нарын обласы боюнча жалпысынан 3757 километр жол төлөйбүз. Анын ичине 1000 километр асфальт, калганы шагыл болуп эсептелет. Быйылкы жылга бизге 21 километр титулдук тизмеден асфальт салуу, андан сырткары госкап положениянын эсебинен 28,5 чакырым асфальт төшөө иштери пландашылган. Бүгүнкү күнгө карата 10 километр асфальт салынды, калган жерлерде основания жүрүп атат. Жаңы дайындалган транспорт жана коммуникациялар министринин милдетин аткаруучу Нарын шаарынын ички жолдорунун абалын көрүү менен катар Нарын аэропортунун жолдорун жасоо иштери менен дагы таанышты жана ал жакты иреттүү көрктөндүрүү иштерин тиешелүү жетекчиликке колго алууну тапшырды. Лариса Калдыбаева, Жеңиш Абдылдаев, Нарын жаңылыктары.